Windows 10 белгилүү бир физикалык мүмкүнчүлүгү чектелген жана майыптыгы бар адамдар үчүн компьютерди колдонууну жеңилдеткен бир катар жеткиликтүүлүк мүмкүнчүлүктөрүнө жана куралдарына ээ. Түзмөгүңүздүн көптөгөн атайын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу үчүн алгач аны иштетишиңиз керек. Windows 10догу көптөгөн атайын мүмкүнчүлүктөр жөндөөлөр тиркемесинде атайын мүмкүнчүлүктөр астында жеткиликтүү. Алгач көрүү үчүн орнотууларды карап чыгабыз. Дисплей бөлүмүндө дисплейдеги колдонмо сүрөтчүлөрүнүн жана текстин көлөмүн өзгөртүүгө болот. Бул үчүн ачылуучу менюну басып, сизге жаккан пайызды тандаңыз. Ошондой эле дисплейдин жарыктыгын өзгөртүп, жаркырата аласыз. Курсордун жана көрсөткүчтүн өлчөмүн өтүңүз. Windows 10 курсордун көлөмүн жана түсүн өзгөртүп, аны көрүнүктүү жана колдонууга ылайыктуу кылат. Ошондой эле курсордун туурасын терип жатканда оңой табуу үчүн өзгөртүүгө болот. Кийинки экрандын лупасы. Компьютерди колдонуп жатканда экрандын бөлүктөрүн чоңойтуу үчүн лупа функциясын күйгүзүңүз. Ошондой эле угуу үчүн орнотуулар бар. Аудио бөлүмүндө визуалдык эскертүүлөрдүн жөндөөлөрүн тандай аласыз. Алар аудио эскертүүлөрдү өткөрүп жибербөөгө жардам берет. Кызматташуу бөлүмүндө сүйлөө, клавиатура жана чычканды камтыган маалыматты кантип киргизгениңизге жараша бир нече жөндөөлөрдү тууралоого болот. Клавиатуранын жөндөөлөрүнөн экрандагы клавиатураны колдонууну тандай аласыз. Бул физикалык клавиатурасы жок түзмөктөрдө абдан ыңгайлуу. Булар сиздин компьютериңизди эффективдүү колдонууга жардам берген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Windows жана башка операциондук системалардагы көптөгөн функциялардын бир канчасы гана.